Манайыбызды көтөрүп, жакындарды сүйүнтүүгө да убакыт келди. Ардактуу достор, котмандуу кечиңиздер менен сааттын чебеси 23:00 көрсөтүп жатат. Демек, Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналында Саратан түндөрү түнкү шоусу дагы да болсо старт алды. 2 саат бою маек курабыз, интеллектуалдык шоу таймашка сиз дагы кош келиңиз. Жагымдуу эфир сизди күтүп алат демекчибиз. Ал эми эң башкы жаңылык бүгүнкү күндүн коноктору ким жана кандай образда келишти. Бул тууралуу биз адаттагыдай эле бир ырдан кийин айтып бермекчибиз. Ага чейин эскерте кетчү нерсе 6100 сандарына смс каттарды узатыңыз. Алар ар түрдүү болушу мүмкүн. Мүмкүн саламдарды узатасыз, мүмкүн бүгүнкү келген конокторго сизде суроо жаралган же образдарына болгон өз бааңызды берүүнү каалайсыз. Эң башкысы таанышууга жол берилбейт. Бул нерсени эскерттик. Кызматта Айнур Аваданова. 2 саат көңүл ачууга даяр болсоңуз, анда Тумар радиосунан жана Пирамида телеканалынан алыстабаңыз. Эң алгачкы клипти көрүүгө дагы кезек келген экен. Же чыгарманы угабыз. Ринго командасы ырдайт. Мына ошентип Саратан түндөрү түнкү шоусунун бүгүнкү чыгарылышын дагы ачык деп жарыялайлы. Достор, бүгүн бизде конокто абдан кызыктуу каармандар болгондо дагы кече тарыхка бардык элек. Бүгүн дагы тарых менин маңдайымда турат десем жаңылышпаймын. Анткени кечегирде бардыңыздар билгенде Египетке барсак, бүгүн эми биз Туркияга жөнөйткөнбүз. Түшүндүңүздөр окшойт. Бардык кыргызстандыктар эң жакшы көргөн Султан Сулейман жана Хюрем Султан бүгүн бизде конокто. Алар кимдер? Азыр айтабыз. Урмат Үсенов жана Неля, саламатсыздарбы? Мангеч. Кош келипсиздер. Абдан кубанычтамын сиздерди көрүп жатканыма. Негизи бул жумада мындай акыркы күндөрү тарыхка көбүрөөк жакындап бара баштадык. Эмне себептен ушул образ тандап калдыңыздар? Башында эле ушундай идея бар болчу. Негизи идеяны Урмат өзү берди. Урмат мырза негизи Султан Сулеймандай мындай үйдө абдан доминант же болбосо кандай өзүн абдан туура көрсөтө билген мырза окшойт го. Ошол себептен ушул образ мага жарашат деди да. Биринчиден бул ошол азыркы күндүн актуалдуу темаларынын бири болсо керек, айрыкча ошо телекөрүүчүлөрдүн арасында. Ошондон улам Султан Сулейман болгондо болуп ушул образдар түзгөнгө чечим кабыл алдык. Мен чынын айтсам бул сериалды көргөн эмесмин. Анан кийин ушул уккам, бирок ошо элдин оозунан угуп анан кийин ушул образдарды тандайбыз дегенден кийин 1-2 сериясын көрдүм. Даярдандыңыз. Түрк туугандарга рахмат. Жакшы экен. Образды жараттууда демек Неля айымдын дал ошол сериалга болгон кызыгуусу дагы жардам берген турбайбы? Жакшы. Үйдө чындыгында 1-чи сезонун, 2-чи сезонун көргөн эмесмин, бирок 3-чү сезондон баштап толугу менен көрө баштадым. Аябай кызыктуу, тарыхый окуялар чагылдырган. Ошондой учурда айымдарга жага турган мелодрама да бар. Айымдарга деле эмес, мен ойлойм, мырзалар деле көп көрөт болуш керек. Бирок Урмат байкебизди кызыктыра алган эмес окшойсуз, көп көрсөтүп. Ал жерден тарыхтан тышкары көбүнчө эми ошол сериалда көбүнчө ошол ички интрига көбүрөөк болгондо ошо кожекелерди көбүрөөк тартса керек деп ойлойм. Жакшы. Бул кийим, тиги кийим дерсиз. Жакшы. Анан ошондо сиз Хюремдин жаңы келгендеги учурун сүрөттөп чагылдырып берейин деген окшойсуз, Анткени байкашыма караганда Хюрем жаңы келгенде наложница катары дал ушундай башында зер буюмдары бар эле, ак көйнөгүн да эстеп жатамын. Ооба. Чачыңыз эле сары болбой калган болсо, калган чачымды боёнго жетишпей калды. Жакшы. Даярдык мыкты экен. Буюрса бул образдар сиздерге жакшы жыйынтык алып келет деп ишенебиз. Анткени билесиздер да, сентябрдын башында буюрса Тумар радиосу дал ушул Саратан түндөрүн жыйынтыктап эң мыкты образга номинация тапшыруу аземин өткөрөт. Ал номинация тапшыруу аземине сиздер дал ушундай образда келесиздер жана эгерде жакшы жыйынтык топтой алсаңыздар, жакшы да ушан белекке болосуздар. Дай буюрса, аны билгенде биз жан жөөкөлөр менен желдеттер менен келмекпиз. Ооба. Сүмбүл аганы ошоло келмекпиз. Жакшы. Образ даярдык 5 экен. Интеллектуалдык таймашка даярдык кандай? Буюрса даярбыз. Интеллектуалдык таймашка эми жылда Тумар радиосунун алкагында ошо угармандар менен өткөрчү элек. Анан быйыл ошол угуу гана болбостон көрүнүктүү дагы кошулганына байланыштуу мен ойлойм
көрөрмандар тарапка көбүрөөк оюн деп чечип келдик. Айтайын дегеним, көрөрмандар биз сиздер тараптабыз. Жеңилип берүүгө даярсыздар. Жеңилип берүүгө даярбыз. Программанын башында эле жеңилебиз деп келген экенсиздер, бирок ушунча ийгилик каалайлы. Кудай буйрса. Ийгилик каалайбыз. Анан жакшы эле кабыл алдыңыздарбы Тумар радиосун мындан ары көрүүгө да мүмкүн деген жаңылыкты? Албетте, бул сонун нерсе. Эң сонун. Негизи эле Тумар радиосунун ошо угармандарга болгон мамилеси, аларга түзүп берген оюн зоок программалары, мен ойлойм, бул Кыргызстандагы азыр биринчи номер. Ошондуктан Тумар радиосунун угармандары дагы көп иретте ыраазы болуп атса керек деп ойлойм. Жакшы. Анда эмесе достор, программабызды эң сонун баштап алдык деп ишенемин. Маанайлар сонун экен. Сиздерге ийгиликтерди каалаймын. Жана бүгүнкү кандай десем, интеллектуалдык программабызды сиздердин клип аркылуу дагы баштабайлыбы, кандай дейсиздер? Сиздерге Нелянын аткаруусундагы соңку жаңы эмгегин дагы тартып алайлы деп турабыз. Атакке деп аталат, ардактуу достор. Сиз болсо биздин командага кош келиңиз. Мына кандай гана кызыктуу эфир болорун өзүңүз байкап өттүңүз окшойт. Образдарга эле карап, бизге болсо байланышчу жолдор 6100 сандарына СМС катып узатыңыз. Андан сырткары 510181 бул студиянын номери, шаарыбыздын коду 0312. Өрүктөр бышкан малында, өмүрүң гүлгүн чагында, өкүнтүп бизди атаке, кайрылбай кеттиң алыска. Өзүңдү жоктоп сагынам, тагдырга калдыктарына, элесиңе зар болуп, апакем калды артында. Жашайт эсимде, ыйлап жүрөгүм сыздап жүдөдүм, түшүмө кирчи суранам. Калдым мен жалгыз, күн өтөт сансыз, кыйналдым алсыз арманда. Сен бар кез калды капкайда, кайрылып келбес чактарда, ырымда жашап каласың. Мен үчүн жок башка айла. Элүүгө жашың чыкканда, алдырып ажал душманга. Кызматын көрбөй кыздардың, калтырдың бизди арманда. Сөздөрүң жылуу көздөрүң дайыма жашайт эсимде. Эле жүрөгүм сыздап жүдөдүм, түшүмө кирчи суранам. Калдым мен жалгыз, күн өтөт сансыз, кыйналдым алсыз арманда. Менин ардактуу менин атакем, айткан сөздөрүң жылуу көздөрүң дайыма жашайт эсимде. Эле жүрөгүм сыздап жүдөдүм, түшүмө кирчи суранам. Калдым мен жалгыз, күн өтөт сансыз, кыйналдым алсыз арманда.
23 saat 14 minut Кыргызстанда, ал эми Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналында Саратан түндөрү түнкү шоусу уланууда. Бүгүн бизде конокто Бал Ширин түгөйлөр, Урмат Усенов жана Нелли айым эң мыкты образдарда келип калган экен. Султан Сулейман жана Хюрем Султандын образында. Негизи эле жашоодогу абалыңар дал ушул образыңарга татыктуу эле го дейм. Мындай барабар, тең салмактуу. Тим анчалык Мүнөз жагынан анчалык байлыгыбыз, анчалык тиги сарайыбыз. Мен негизи мындай жубай катары жана сүйүүңүздөр тууралуу айтып берсе жакшы. Андан башкасы мүмкүн келечекте да ошондой ким билсин. Анда эмесе эми оюнду баштайлы, бисмилла деп туруп. Эң алгачкы угарманыбызда келип калган экен. Номерибиз 510181. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Айгүл. Айгүл, кош келиптирсиз. Конокторубуз менен учурашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. саламатчылык. Айгүл, Ооба. даярсызбы? Ооба. Сиз бизди көрүп жатасызбы? Ооба, көрүп жатам. Айтсаңыз, образдары жактыбы сизге бүгүнкү коноктордун? Ооба, аябай сыгынтем. Биз кубанычтабыз. Ошол үчүн биз сизге оңой суроо беребиз. Ооба, ошол үчүн Айгүлгө эми биринчи угарман катары оңой суроо берели. Ооба. Оңой суроо эми баштаганда эле ошол биздин образдарыбызга байланыштуу суроо берели. Анда эми оңойлобуш керек. Тарыхтан суроо беребиз. Ошол баарыбыз калтырбай көрүп жүргөн Султан Сулаймандын убагындагы Осман империясы, ошол Осман империясы тарыхта кайсы кылымдарда өмүр сүргөн, мүмкүнчүлүк болсо кылымдарды тагыраак айтып, жылдар менен айтсаңыз аябай сонун болот. Ооба. Осман империясынын тарыхтагы калтырган изи. Ооба, суроо жаңырды. 1 мүнөт убакыт берели. Айгүл, жакшылап ойлонуңуз. Эми бул сериалды көргөн соң ал жакта жылдар ар дайым жазылчу эле. 18 эмеспи? Жок, ал абдан жакын болуп калып атпайбы биздин дорго. Мындай жакын эле, бирок дагы ойлонуңуз. Осман империясы кайсыл кылымда жашап өттү эле? Тарыхка негизи кандай? Осман империясы маалымат катарында айтып кетейин, 600гө жакын жыл бул империя өмүр сүргөн. Анан 1453-жылы азыркы Стамбулду, Константинополду алгандан кийин бул падышачылык империя деген өзүнө статус алган. Бул сизге чоң багыт болду окшойт. Мына Урмат байкебиз бардыгын эле айтып койду. Жакшылап ойлонуңуз, сизде дагы акыркы 6 секундуңуз калыптыр. Жакшылап ойлонуңуз. Жаныңыздар жардамчылар болсо сурасаңыз болот. Негизи айтсаңыз, Айгүл, сериал көрдүңүз беле? Жок. Ошондо экен да. Анда бизди тааныбай турбайсызбы? Айгүл, акыркы жолубуз калгалы, биз байкайлы, ал мүмкүн туура болуп калат. Башына эмнени кийип алган ким отурат деп ойлоп атсаңыз керек. 80-жылдык эмеспи? Кандай? 80 жылдар эмеспи? О, кайсы 80-жыл? Башындагы Modern Talking'дин убагында. Башындагы 2 цифрысын айтсаңыз, андан абдан сонун болот эле. Ушунча оңой суроо, көрбөй калган үчүн жооп бере албай калды болуш керек. Мисалы үчүн элейин оңой эле жооп тапмак. Сериалда бул даталар бир нече жолу айтылса керек, Ооба да. Ар дайым мындай кайсыл бир жортуулга бара жатканда сөз түрдө жазылчу мынчанчы жыл. Туура айтасыз. Кийинки угарманыбыз бар экен. Кабыл алууга даярбыз. 510181. Эгерде ушул эле суроого сиз да туура жоопту билсеңиз, мен ойлойм кыргызстандыктардын көпчүлүгү билет деп. Анткени бул даңазалуу кылым сериалы абдан популярдуулукка ээ болду. Биздин Кыргызстанда бар экен. Биле турган угарманыбыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кеч. Атыңыз ким болот? Ажем. Айжан, кош келиптирсиз. Конокторубуз менен учурашып алыңыз. Ажем, кечиресиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бизди таанадыңызбы? Ооба. Ким мен? Ким менен ким отурат? Султан Сулейман. Султан Сулейман. Абдан жакшы, Айжем. Эгерде таанысаңыз, анда биз абдан кубанычтабыз. Кийинки сурообузду берели, эгер макул болсоңуз. Жаңы суроо. Ооба, жок, ошол эле суроо жанакы. Кайталайынбы кайра? Ооба. Сизге дагы бир ирет кайталайм. Ошол даңазалуу доор Султан Сулейман башкарган Осман империясы тарыхта кайсы кылымдарда жашаган? Убакыт кетти, 1 мүнөт беребиз, ойлонуңуз, кайсыл кылымдарда жашап өткөн чоң багыттар берилди. 19-кылым. 19-кылым бул кече жакында. Мен жанагы башындагы маалыматты дагы бир жолу кайталайм. Бул империя тарыхта 600дөн ашык жыл жашаган. Ошонун ортосундагы Султан Сулеймандын башкарган убактысы бул доордун даңазалуу доору деп
аталат. Себеби ушул доордо бул империя өтө чоң ийгиликтерге жеткен. Өркүндөп өсүп, ички тышкы байланыштар боюнча эбегейсиз зор территорияны өзүнүн 20 кылымдын баштары. Суроо толук эмес, бирок кандайдыр бир жакындашуу бар. Багыт бере аласыз. Акыркы секундтар кетип жатат. Жакшылап ойлонуңуз. Мындан ашык кандай багыт бере алабыз? Жакшы эле багыт берди. Көп эле багыт берди. Эң негизги максаттардын бири 1, ошондо акыркы жооп 1517 жыл. 1517 жылы бул империя жашаган туура. Бирок канчанчы жылдан баштап, канчанчы жылга чейин жашаганы суралды эле. Эң жок дегенде кылымдарын айтсаңыз, эң жок дегенде. Тилекке каршы бул акыркы жооп болуп 17 кылым. Жок, тилекке каршы сиз менен коштошот экенбиз. Мына ушундай. Сиздер оңой суроо ушул болсо, анда мен ор сурооңуздарды мен абдан коркуп жатамын. Ардактуу достор, мындай болушу мүмкүн эмес. Бул суроо жоопсуз калбашы керек. Ошол себептен сиз аракет кылыңыз. 6100 сандарына туура жоопту биринчилерден болуп узатышыңыз керек. Жана эң мыкты берекеде ээ болосуз. Бул Тумар Чекит ФМ медиа порталынан жашнакай сувенирлер топтому ичинде жашнакай кружка бар, жана сизге ылайыктуу футболка, анан дал ушундай сумка. Эгерде бул белектерге болууну кааласаңыз, 6100 сандарына туп-туура жоопту узатыңыз. Суроону дагы бир жолу Урматбекке кайталап коюңуз. Суроо дагы бир жолу эсиңиздерге салам. Ошол Осмон империясы тарыхта канчанчы кылымдарда жашаганы тууралуу толугураак маалымат берсеңиз, белек сиздики. Мына дал ушундай. Ал эми оюндун жыйынтыгы боюнча сиздерге 1 упай, 1 добуш берилмекчи. Куттуктайм. Баракелде. Азаматсыздар 1-0 эсебинде азырынча алдыдасыздар. 1 музыкалык клип. Ал клип болуп жатканда сиз дагы да болсо Осмон империясы канча жыл жашаганын, канчанчы кылымдан канчанчы кылымга чейин экенин эң жок дегенде туура жазып жөнөтүңүз, дагы белекке ээ болуңуз. Сараттан түндөрү түнкү шоусу уланууда. Сиздер билесиздерби, жогоруда айтылган суроого жооптор абдан көп келди. Демек биз жеңүүчүндү аныктай окшойбуз. Суроону да бир жолу кайталап койбойлубу? Суроону дагы бир жолу эсиңиздерге салам. Ошол даңазалуу доордо сүргөн Осмон империясы канчанчы кылымдарда тарыхта жашаган? Анан жообу? Жообу 11-кылымдан 19-кылымдын башына чейин жашаган. Мына ушундай жылдары жашап өткөн деген жооп менен бизге келген экен. Азыр 11-кылымдын башында беле? 1299 жылы. Бул 13-кылым болот ошондой, Жок. Келиңиз, мен ушул жоопту кабыл алам, 1299 жылдан 1922 жылга чейинки деген жоопту кабыл алалы дагы. Дал ушул жоопто келген угарманыбызды куттуктаганга даярбыз. Ал бактылуу абоненттин акыркы сандары 78-77 менен аяктайт. Азаматсыз кол чабуулар сизге. 78-77 абоненти эң туура жоопту биринчилерден болуп узаткандыгыңызга байланыштуу сизге Жашнакай Тумар Чекит ФМ медиа порталынан да ушундай белек жана сөзсүз түрдө сиз менен биздин кесиптештер байланышып айтып бермекчи. Ардактуу достор, бүгүн бизде өзүңүздөр байкагандай эле Султан Сулейман жана Хюрем Султан конокто келип отурат. Анан мен байкап калдым, азыр баш кийимиңизди алып койдуңуз. Султандын кээде ушундай ыкмасы бар эле да, Ооба, Султандын бул баш кийимди өтө официалдуу жерлерге келгенде кийет. Жубайы менен баарлашып, сырдашып отургандан акыры чечип койчу. Тумар радиосунда Пирамида каналынын түнкү каналында мен ойлойм бүгүн баардык нерсе уруксат. Ошондуктардан көрүүчүлөрдөн дагы бир кечирим сурайм. Анан кийин ошон үчүн бүгүн эркин отуруу максатында балким бул шапканы кийип отурганда да, баш кийимди кийип отурганда көрөрмандардын көбүн сүрдөөнтүп коюшубуз мүмкүн. Ошондуктан ортодо эч кандай барьер болбосун деген максатта шапкабызды чечип койдук. Ооба, анын үстүнө сиз Султан Сулейманга окшоп азыр элчилерди кабыл албай элесиз, туурабы? Бул жерде эч кандай элчилер жок. Ошол себептен мындай үй бүлөлүк отурууларда ал дал ушул баш кийими жок эле отурчу эмес беле? Ошол сыяктуу эле бул жерде дагы мейманда Жашнакай отурам. Бир нерсени белгилеп коеюн, Султан Сулейманды мен азыр түшүнүп отурам. Эмне себептен? Мындай баш кийимди кийип жүрүш дагы оңой эмес экен. Ошондуктан баракелде. Ошол серияларды көрүп атканда
урмат отуруп алып эмне баш носительник. Мен бул баш кийимдерди Тамашалап ага дагы ат коюп алган экен. Анткени чындыгында аябай бирок ал светильник эмес, нукурат таштары, агат, изумруд, кумуш таштар, Зер буюмдар. Негизи өзү зер буюм жасаганга дагы абдан шыктуу эмес беле сизден? Ооба. Менде да зер буюм жасап алсам дагы, эми сүрөтчүлүк эми ошол зер буюм менен байланыштуу болсо керек. Анан бирок ошол түр туугандар ошол сериал аркылуу менде дагы ошондой бир кандай бир көз артуу бар эле. Бизде дагы ошо тарыхты сүрөттөгөн, ошо ички интригаларды, жалпы тарыхтын кымындай болгон бүт элементтерин камтыган бир сериал тартсак, бул дагы бизге өзүбүз үчүн, элибиз үчүн чоң реклама болмок. Түрк туугандар үчүн ошол сериал кандай рекламаны, кандай маданиятын көрсөтүп берди, бул үчүн кол чабуулар гана болуш керек. Ооба. Тарыхы, кийими, маданияты, этнография, салт, бардык жагын камтыган сериал. Баракелде, кол чабуулар бул сериалга. Мына ушундай. Дагы кол чабууну айтамын деп келип калган угарманыбыз бар окшойт. Кабыл алалы, оюнду уланталы. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кутмандуу кеч атыңыз ким болот? Мен атым Айгуля. Айгуля. Башка Айгулябы же биринчи Айгулябы? Жок, башка. Жакшы, учурашып алды сенде коноктор. Саламатсыз, меледи, урмат эке. Саламатсыз. Отырасыз. Рахмат. Сизге жарашат экен. Абдан толкунданып да кетишти окшойт. Ардактуу Айгуля, сураныч радиоприемниктин добушуна айтыңыз же телевизордон алысыраак туруңуз. Анын үстүнө таластык жакшы билесиздер. Анда эмесе кеттик, оюнду баштайлы. Айгуль, даяр болсоңуз, сизге суроо беришет экен. Кимиңиздер бересиздер? Айгүлгө мен суроо берейин. Хүрем берет экен суроону. Ооба. Биз бүгүн үй бүлөбүз менен чечтик, оңой суроолор деп. Эми менин суроомду Айгүл табат эле болуш керек. Айгүл, сизге суроо. Тамакты түшүндүргөн эки нота кандай деп аталат? Демек ошол тамактын атын аталыш керек э? Эки нотадан турган. Же болбосо мындай деп койсок болот. Эки нотадан турган тамактын түрү. Музыкалык өсүмдүк деп койсок болот. Мына ушундай башталды, убакыт кетти, жакшылап ойлонуңуз, кайсыл тамактын түрү эки музыкалык нотадан турат? Ооба, бул жерден эми эч кандай кошумча маалыматтын кереги жок, себеби бул абдан жеңил. Өтө эле жеңил, оп-оңой суроо, болгонду дагы ойлонгонго дагы убакыт бергенибиз керек. Дароо айтыш керек. Ооба. Айгүл, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Ооба, рахмат. Иштер жакшы. Окуп атасызбы? Бүтөнүп калды? Ошол биз жакшы эле бар, Кудайга шүгүр. Ооба. Сиз менен Пирамида Тинк каналына жолугушуп отурганыңызга абдан кубанычтабыз. Ошо. Эмне жаңылык? Акыркы секундтар бош. Ого. Жок, ал нотага кирбей. Жок. Ошондо жаңы ноталар пайда болду деп. 8-чи толук киргизишиңиз керек. Ооба. Баракелде. Рахмат айтабыз Айгүл, сизге тилекке каршы. Бул ршинота менен ырдап Бо, анан рши, жакшы ноталар пайда болду. Биринчи варианты манты болчу. Биринчи варианты манты болчу. Ардактуу достор, менин оюмча бул суроого эми туура эмес жооп берүү да мүмкүн эмес го дейм. 6100 сандарына туура жоопторду узатыңыз, биз башка суроого өтүшүбүз керек болуп жатат. Болбосо жаңы ноталар музыка дүйнөсүнө кирип калабы деп да коркуп жатабыз. Борщтон эле алсак канчасы кирип атат. Кийинки суроого камданып туруңуздар, угарманыңызды кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыз, кадырлуу кеч. Кутмандуу кеч, атыңыз ким болот? Аида. Аида, кош келиптирсиз. Конокторубуз менен учурашып алыңыз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Урмат байке. Саламатчылык. Жакшы экен, образыңар өзүңүздү бетиңизге жакшы чырайлуу болуп ачык коюптур. Рахмат. Жарашыптырбы Хүрем менен Султан Сулейман? Рахмат. Сиздин да образыңыз жакшы экен. Көрүнбөгөн. Жакшы, эми ал акыбалды билип алдык. Суроого да өтөлү. Даярсызбы? Даярмын. Мен сиз тараптамын. Ким суроо берет ошондо? Урмат суроо берсин. Эми бизге билишибизге карап, бизге билишибизге. Музыкалык суроо берейин деп атасыңар беле? Жок. Музыкалык суроо бердик. Эң оңой суроо берилди эле, бирок аны да угарманыбыз мүмкүнчүлүгүн коюп. Андан да оңой бар, кааласаңыз. Билишибизге караганда Түнкү каналда логикалык суроолорду да көбүрөөк беришет экен. Ошондуктан сизге логикалык суроо, эч кандай датанын, жылдын, кылымдын кереги жок. Эмне себептен мен баш кийимди чечип койдум. Болгону жакшылап ойлонсоңуз эле таба аласыз деп ойлойм.
Ошонун ичинен дагы оңойрагын берейин. Күн менен түн эмне менен аяктайт? Аябай кыйын суроо. Эми ойлонуңуз, 1 мүнөт берели сизге. Аида же атыңыз? Аида дедиңизби? Күн дагы түн да эң тамгасы менен аяктайт. Алар азаматсыз. Билгем, ишенгем негизи угармандарга акылдуу эле да негизи алар. Ооба да. Урматтуу Ушул жерден бурулуш болот окшойт. Спорт дүйнөсүнөн берейин дегем да, футболго кызыгасызбы? Футболго кызыгам. Футболист өзү да. Тарых боюнча дүйнөлүк чемпионатта алтын топ деген нам бар, Ооба. Ошол тарых боюнча кайсы вратарь алган ошону? Алтын топту. Ооба. Канчанчы жылы? Вратарь алыптыр да ошо тарых. Алтын топ деген Менимче орус вратарь эмеспи? Атын атап кетсеңиз. Яшын, Ооба, туура. Молодец. Мындай Кимден билесиз? көп мактай беребиз. Туктайбыз. Эми сиздерден чечүүчү суроо Аидага, анан ушул суроо менен чечилет. Бул оюнда добуш ким тараптыбызда кетет? Ушундай кимге кетет? Чечүүчү суроого бербейсиздерби? мен анда сизге дагы бир суроо берейин. Тарыхтан берсем болобу? Бериңиз. Тарыхтан берген суроо. Бул жерден эмне? Футболдо бербейсиз. Неден берет? Футболду. Футболдон берейин, Ой, футболдон берейин. Ойноп отурайын. Мага кызыксыз эмеспи? Футболдон берсем, анда Оңойраак эле. оңойраак суроону берейин. Ошо жакынкы эле жаңылыктардан кабарыңыз бар чыгар. Жакынкы жаңылыктардан берейин. Ошол Челсини билесиз да? Англиялык клуб. Ошо Челсидеги акыркы коргоочу бар болчу, бразилиялык Давид Луис. Ошол учурда кайсы клубка которулду? Мына. Убактыңыз кетти. 1 мүнөт ойлонуңуз. Мен оюнча Франция, БСЖ. Туура, ПСЖга. Кыздар да ушул Неле көйүс абдан таң калып эле отуруп калдык. Сиздердин оюңуздар оюнчуну билем да анан жанына отуруп. Как играет? Рональдо играет десем, сен не ошо көңүл айта бересиң. Куттуктайбыз Аида же сизди. Абдан дал ушул футбол темасында жакшы билимиңиз сизге дал ушундай белекке ээ болууга мүмкүнчүлүк түздү. Трубканы койбой турсаңыз менин кесиптештерим сиз менен байланышат. Куттуктайбыз. 1 упай угармандар, көрүүчүлөр тобуна дагы кетти. Ошондо 1-1 эсебинде оюн уланууда. Ал эми азыр жогорудагы суроону кайталап койсоңуз сиз дагы бир жолу. 2 нотадан турган. Музыкалык өсүмдүк. Суроо 2 бөлүктөн турду. Биринчиси мен айтышым керек эле. Жооптор абдан көп келген. Мен эң күлкүлүүлөрүн айтып бергенде. Помидор дейт. Жаңы нотага киргизебиз мындан ары. Кийинкиси бул 2 нотадан турган тамактын аты алма эмеспи дейт. Бу да өтө оригиналдуу жооп. Ооба. Кыргызча болгон. Бул азыр. Солянка дейт. Солянка. Солянка деп. Ооба. Дагы кандай жооп келген экен дебейсиздерби? Кызыктуу. Башка жок экен, бардыгы туура экен калгандары. Ошолордун ичинен эң алгачкысы болуп акыркысында 0694 менен келген абоненттен Фасоль. Азаматсыз. Ардактуу акыркы сандар. Эң кымбат өсүмдүктөр. 0694 абоненти сизди куттуктайбыз. Дал ушундай белекке сиз дагы ээ болдуңуз. Кесиптештерим байланышып, кайсыл күнү кантип алып кетесиз бул тууралуу айтып бермекчи. 1-1 эсебинде оюн кызыктуу уланууда. Менин оюмча 2 саат чындап эле кызыктуу болуп өтөт. Кечке эле биз ута берсек дагы кызыксыз болуп калат болуш керек. Кезек-кезекте утулат окшойсуздар. Тең чыгуу болсо абдан сонун болот. Жакшы экен, ардактуу достор. Эми болсо жагымдуу клипке да кезекти берели. Бул ирет Урмат Усенов өзүнүн футбол жаатында абдан жакшы көрсөткөндүгүнө байланыштуу бир эле саттуу чыгармаңызды бирге угуп жана көрөлү. көңіл созеле ал күткөн адам келген жоқ жүрөгүң мынча муз беле
сүйүмдү кайрып берген жок. Жанашып келген бир элес, жарашып кайра бир келбес. Жамалың жайнап турганда, жалгыздык сага тең эмес. Арзышып келген бир элес, атайын кайра бир келбес. Албырып бажар турганда, ал адам сага тең эмес. Сүйгөнүн болдуң тозакы, жемишиң жедеп берген жок. Сен курган сепил оратты, серепсиз аны сезген жок. Жанашып келген бир элес, жарашып кайра бир келбес. Жамалың жайнап турганда, жалгыздык сага тең эмес. Арзышып келген бир элес, атайын кайра бир келбес. Албырып бажар турганда, ал адам сага тең эмес. Жарашып кайра бир келбес. Жамалың жайнап турганда, жалгыздык сага тең эмес. Арзышып келген бир элес, атайын кайра бир келбес. Албырып бажар турганда, ал адам сага тең эмес. Жанашып келген бир элес, жарашып кайра бир келбес. Жамалың жайнап турганда, жалгыздык сага тең эмес. Ал адам сага тең эмес. Жайдын ысык түндөрүндө, ысык атмосферада Саратан түндөрү уланууда. Ал эми бүгүн бизде конокто байыркы Осмон империясынан эң сүрдүү, эң акылдуу Султан Сулеймандын образында Урмат Усенов келген жана эң чырайлуу жана дүйнөнү башкарам деген Хюремдин образында Нейла келген. Интригаларга жакын. Чындыгы турмушта дал ошондой Хюремдин бир аз да болсо кандай десем, мындай мүнөздөрү барбы сизде? Билбейм, мүмкүн амалдуусуз чындап эле. Мындай Урмат байкебизди акырын башын айлантты. Бир сапаттары бар, бирок интригадан тышкарысыз. Тышкарымын чындыгында. Эми албетте гарем жок болгондо интригада жок. Ал жерде интриганын баарын ошонун эсебинен болот керек. Ошо да. Жакшы. Сиздер менен бир аз баарлашкым келип жатат. Оюндан сырткары бир эсебинде оюн уланууда. Бул тууралуу эскертип өтөйүн. Сиз дагы кызыктуу сурооңузду камдап туруңуз. Азыр болсо 6100 сандарына келген билдирүүлөргө кезек төрели. Салам урмат Нейла, ишиңерге ийгилик каалаймын. 26 абонентинен келген. Кийинкиси мындай дейт. Нейла, урмат, силер азаматсыңар, мен силерди сыйлайлаймын. Урматым менен мен Нурзат. 8505 абоненти. Кийинки СМС. Урмат байке, Нейлежи, мен силерди абдан жакшы көрөм. Бар болуңуздар. Сиздерге, ичиңиздерге ийгилик образ үчүн 5 деген баа коёмун. Чоң рахмат. Рахмат Фарид. Урмат красавчик, бирок кыргыздын кийимин кийсең болмокто дейт ал. Бул эми жөн гана образда турабы. Бирок мен байкашыма караганда сиздин чокоюңуз кыргыздын чокойлоруна окшойт. Ой, элемент өтүп кыргыздыкы. Анын үчүн камсанабай койсоңуздар болот. Бизде өтүптүн Султан Сулеймандарга эч кандай тиешеси жок.
сөзсүз түрдө жок дегенде ошо өтүктө кыргыздын элементтери камтылган. Болсун дедиңиз. Жакшы экен. Кийинкисин эле сиздер мага жагасыздар, мен сиздер менен кантип сүйлөшсөм болот дейт 2974 абоненти. Азыр байланышка чыгыш керек. Байланышка чыгыңыз. Бул сиз үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк экен, башка мүмкүнчүлүк берилбейт. Колдон чыгарбаңыз. Кийинкиси саламатсыздарбы? Үй бүлөлүк бакыт каалаймын жана учурда балдарыңыздар чоңоюп жатабы? Бул тууралуу айтып бергилечи дейт. Чоң рахмат, Кудайга шүгүр, балдарыбыз чоңоюп атат. Улуубуз 5-ке чыгып калды. Кызыбыз улуубуз жакында эле ошо август айында туулган күнүн белгиледик. Юбилей болду биз үчүн. Мен билишиме караганда эң алгачкы ошо тун уулуңуздар төрөлгөн кезде Тумар радиосу аркылуу аттандадыңыздар. Ооба. Бул абдан эсиме келип кетти. Ал болгондо дагы дал ушул Саратан түндөрүндө болгон. Август түндөрү деп аталчу ал кезде. Анан бул учурда мындай кандай болду эле сезимдерчи? Анткени мен билем да, саат сайын эмес, секунд сайын смстер келип, бул атты койгула, тиги атты койгула деп бир күн кечке бул тема абдан катуу талкууланган. Мен угуп жаттым. Урматтагы келген сайын мондай список көтөрүп. Кайсынысын тандайбыз деп. Кайсынысын? Аябай сонун аттар бар болчу. Ошондуктан эң жакыны ошо бизге Нурел деген ат болду. Ошондон кийин Нурел абдан популярдуу болду. Ооба. Жакшы экен. Эми оюнубузду уланталы. Бир эсеби. Азырынча угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы атыңыз? Мен атым. Атыңыз ким? Атым Галича апа. Галича апа. Кош келиптирсиз. Саламатсызбы апа? Мен биринчиден урмат менен Эланы аябай сүйүп калабыз. Экөөбүз менен. Силерге бакыт аябайм. Жакшы барларыңар суктанабыз. Рахмат чоң. Балдарыңар чоңое берсин. Балдарыңар да жакшы. Силерге мындай суроом бар эле. Биздин угуу жазуучубуз айтматов кайсы жылы туулган, кайсы жылы? Которуңуз. Калича эже биринчи урмат жана эле сизге суроо берет. Андан соң Калича апа сиз бере бизге аласыз. байланышка чыгып калганына байланыштуу Калича апанын суроосуна биз жооп берип койдук. Бирок бул оюндун шартын бузуп коет ошол себептен. Ооба, кечиресиз, Калича апа, бир аз күтө турсаңыз, эгерде сиз суроосуна туура жооп берсеңиз, анда бул сурооңузду бере аласыз. Күтөсүзбү, ойнойсузбу? Анда угуп туруңуз. Мен сизге суроо берсем болобу? Жана радиоприемникти же телевизордун үнүн азайтыңыз. Кеттик. Сизге суроом апа, кайсыл жолдон эч бир адам өтө элек? Бул логикалык суроо. Ой, ардактуу апа, радиоприемниктин добушун азайтыңыз десем, сиз тескерисинче чоңойттуңуз окшойт. Мына эми жакшы. Суроо жаңырсын кайрадан. Кайсыл жолдон эч бир адам өтө элек? Логикалык суроо, жаныңыздардан жардам сурасаңыз болот. Мага эч кандай маалыматтын кереги жок. Түз жолдон эч ким өтө элек болот. Туура, алдагы туура. Түз жол болбосо керек. Туура жооп мындай эмес да, же ушундайбы? Мындай эмес. Калича апа, андыктан жакшылап ойлонуңуз, кайсыл жолдон эч бир адам өтө элек? Логикалык суроо экен, ойлонуп көрсөңүз абдан мындай. Кайсы жолдон? Логикалык болгондо. Ошондо акыркы сиздин 15 секундуңуз бар. Жакшылап ойлонуңуз. Табылбай калдым го дейм. Табыңызчы, биздин сиздин сурооңузга да жооп беребиз деп жатышат. Багыт берип көргүлү. Багыт берсек, ал жолду көп эле жолу укканбыз, көргөнбүз, көп эле бир эле азыр бир маалымат оюнума келип турат, бирок ал маалыматты айтсам сиз дароо эле ошол менен убакыт бүтүп калган экен. Калича апа, акыркы жообуңузду угалы. Ошол түз жолдон эч ким өтө элек болуш элек. Түз жолдон жеке каршы кечиресиз. Сиздин да сурооңузга абдан жооп берели деп ниет кылышты эле, бирок сиз оюндун шартына туура келбей калганыңызга байланыштуу ушул эле суроону кийинки угарманыбызга берип көрөлү. Кабыл алууга даярбыз. Номерибиз болсо 510181. Шаарыбыздын коду 0312. Андан сырткары бүгүнкү биздин конокторго эгерде суроо берүүнү кааласаңыз, 6100 сандарына SMS каттарды узатыңыз. Образы жакса, жактуу деп коюңуз. Бул да болсо алардын добушуна кошулуп калат. Кийин келечекте угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кеч атыңыз? Рахмат, бирге болсун. Атыңыз ким? Мейли урмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Телеканалына. Ардактуу көрүүчүбүз, атыңызды билип алсак болобу? Атым Рахат. Рахат эже, кош келиптирсиз. Анда эмесе оюнга даяр болсоңуз, сизге суроо жаңырталы, Рахат эже, сизге суроо.
Кайсыл жолдон эч бир адам өтө элек? Бул логикалык суроо. Убакыт кетти. 1 мүнөт ойлонуңуз. Кайсыл жолдон эч бир адам өтө элек? Өтүлөккө дейм. Кайсыл жолдон дейсиз? Туннель жолунан. Жок. Ойлотуп жүрүшпөйбү? Бул вариантты дагы эске алып коелу. Бул логикалык суроо же. Так жообу бар, бирок оюңузга учурда келбей калышы мүмкүн. Маалымат ошол жогоруда айтылган эле маалымат. Ооба, биз угуп жүргөнбүз, ал жол тууралуу билебиз. Сиз деле билесиз, эгер жообун уксаңыз, дейсиз. Анан дагы кандай маалымат берсек экен? Чыгармаларда көп кездешет. Айтып салсаңыз сиз. Ал жолдон ошол көп эле жол көргөнсүз, уккансыз жол жөнүндө. Болду, мындан ашык бере албайм багат. Рахмат, кечиресиз, таппадым. Таппай калдыңызбы? Акыркы 10 секундуңуз бар, ойлонуп көрүңүз. Тамгасын айтып коеюнбу анда биринчи? Айтып коңузчу суранчы. Султан Сулейман да. С тамгасынан башталат. Кайсы? С Тамгасынан. С тамгасынан. Акыркы жооп, ошондо убактыңыз бүттү, тилекке каршы. Рахмат сизге дагы. Келип туруңуз дагы. Бул абдан эми ачылып эле калды окшойт, бардыгы элечи. Келиңиздер, андан көрө СМС-чилерден угабыз. Бул жоопту бир да укту, сиздерге карабыз. Куттуктайм, 2-1 эсебинде оюн уганууда. 2-1. Ардактуу достор, суроону дагы бир жолу жаңырталы жана сизден 6100 сандарына туура жоопторду күтөлү. Суроо: Кайсыл жолдон эч бир адам өтө элек? Дагы бир багыт С тамгасынан башталат. Бул жолду бардыгыбыз билебиз, көп эле угуп жүрөбүз. Чоң, абдан чоң сиздерге багыт. Чыгармаларда биз аны колдонгонбуз. Бул белекти сизге берүүгө даярбыз. 6100 сандарына туура жоопту узатыңыз. Ага чейин болсо биз бир клипти көрөлү. Кешки командасы ырдасын, асыкпа кабыл алыңыз. Теземнен таңға дейін көз салмай тұрдың, үмітіңді үзбей. Алғаш көрген күннен кейін соңымнан жүрсің көлеңкемдей. Сенің маған махаббатың бара-бара жана жалған болмай ма? Сенің маған берген сертің соңында жауапсыз қалмай ма? Асықпа, жаным асықпа, ғашықпа, жүрегің шын ғашықпа. Сенімен бекерге қиял болсамайды ма? Асықпа, егер іздегенің сезім, аңсағаныңда махаббат болса, жүрегіңмен мені сезен, ғашық көздерің от жанса. Сенің маған махаббатың бара-бара жана жалған болмай ма? Сенің маған берген сертің соңында жауапсыз қалмай ма? Асықпа, жаным асықпа, ғашықпа, жүрегің шын ғашықпа. Сенімен бекерге қиял болсамайды ма? Асықпа, жаным асықпа, жақынба, арман әлде қашықпа. Сезімің жаныма жара болып қалмайды ма? Жаным асықпа. Сенің маған махаббатың бара-бара жана жалған болмай ма? Сенің маған берген сертің соңында жауапсыз қалмай ма? Асықпа, жаным асықпа, жүрегің шын ғашықпа. Сенің
бир эсебинде Саратан түндөрү түнкү шоусу уланууда. Интеллектуалдык шоу таймашка сиз дагы кош келиңиз. Ал эми бүгүн бизде конокто Урмат Усенов жана Неля Айым балшириндер 2-1 эсебинде айтып өткөндөй эле жеңишке жетип жатышат. Бирок башында эле айтып өткөндөй жеңилүүгө дагы даяр. Башип. Андыктан сиз дагы кызыктуу сурооңузду камдап 51-01-81 сандарына байланышка чыгууга аракет кылып туруңуз. А биз болсо азырынча бир аз болсо да маек куруп алалы. Учурда социалдык тармактар, интернет абдан өнүктү. Өзгөчө акыркы гаджеттердин чыгуусу менен биздин жашообуз абдан эле кызыктуу болуп калды окшойт. Ар кимибиз өзүбүздү өзүбүз сүрөткө тартабыз, өзүбүз менен өзүбүз сүйлөшөбүз. Барыбыз өзүбүз менен өзүбүз болуп калдык. Бул нерсе сиздерге жагабы, жакпайбы? Кандай плюсу минусу бар дейсиздер? Мен ойлойм, өзүн сүрөткө тартуу бул мен үчүн эмес. Бул сиз үчүн. Чын эле айтып коеюн, бир да жолу селфи тартып көрө элекмин. Бирок кабарым бар, маалыматым бар. Акыркы учурлардагы эң чоң селфиге канча адам киргени жөнүндө дагы кызыктуу маалымат алгам. Өзүңүздү өзүңүз тартпасаңыз дагы бирок бул маалыматтарды эмне себептен чогулттуңуз болду? Бул маалыматтар ошол интернеттин эң биринчи барактарында жүргөн. Ачсаңыз эле чыга калса анан окуй кантип калбасаң дагы бул маалыматты бизге сиңирип атышат. Ошондуктан 21-кылымдын жаш отусу катары кабарым бар. Жакшы экен. А сиз чын эле? Эми бул көбүнчө айымдар көп кылат болуш керек, бирок мен деле көп анча кызыкпайм. Эми бошобойсуз да азыр. Жок. Урмат экөөбүз бир жактарга барып калганда кел сүрөткө түшөбүз деп мен эле айтпасам Урмат сүрөткө чыкканды негизи жаман көрөт. Биз досторубуз менен баягы шеринелештерибиз менен көп эле сүрөткө түшөбүз. Жакшы экен. Селфи да кылабыз. Кыласыз сиз. Урмат байкебиз кылбайт экен. Мага негизи мындай кандай десем, колго кармала турган реалдуу нерселерге көбүрөөк жакынмын. Ошо виртуалдуулуктан болушунча алысыраак болгонго аракет кылам. Ошол колго көрүнбөгөн электрондук варианттагы сүрөттөр дагы мени негедир канааттандырбайт. Бул нерселер бир колдун кыймылы менен жок болуп кетчүдөй. Фотокарточка керек демек сизге. Мага көбүнчө ошол колго кармалган сүрөттөр көбүрөөк чыгат. Ошондуктан үйдө азыркы убактарда бул сейрек кездешкен нерсе болуш керек. Бирок биздин үйдө азыркы убакта дагы фото альбомубуз бар. Ар бир түшкөн сүрөттү чыгарып турасыздар. Кайсыл жакка барсак дагы ошону кагаз түрүндө чыгарып, сакталып кала тургандай. Жакшы экен, абдан жакшы экен. Билесиздерби достор, буга чейин Урмат Усенов селфи сүрөткө түшүп көргөн эмес экен. Түшпөптүр дагы. Ал эми азыр бул салтты бузабыз. Бул дебют. Бета чары. Бул эми уюлдук аппаратты алып чыгабыз. Фотоаппаратты ачабыз. Настройкаласын. Анан азыр селфи сүрөткө түшөбүз. Бул процессти көрсөңүздөр болот. Урмат Усенов түз эфирде биринчи жолу селфи сүрөткө түшүүдө. Кана тартылыбы эми Саратан түндөрүндө биринчи жолу көрсөтөбүз. Кана кандай сүрөт болду экен, бардыгыбызга абдан кызык. Мына да ушундай сүрөткө эми ардактуу достор, Тумар Чекит ФМ медиа порталынын Инстаграмдан издеп табасыз. Ал жакта да ушул сүрөт буюрса жакынкы мүнөттөрдө кирет. Анан сиз добуш бересиз. Мүмкүн сентябрь айынын башында өтө турчу Саратан түндөрүнүн номинация тапшыруу аземинде селфи сүрөткө түшүү боюнча сиз жеңүүчү аталып каласыз. Силерде номинациялар көп. Бизде абдан көп. Андыктан номинацияны утуп алганга үмүтүбүз жокко эсе, себеби ишенем, селфинда мыкты жасагандар жогорку деңгээлде жасап эч кимде жок оригиналдуу. Мүмкүн дебют катары сиздики бааланат. Ким билет? Балким, ал эгерде ошону эске алсаңар, балким. Кандай экен селфиге сүрөткө түшкөн? Селфи жакшы. Да бир жолу көрүп көрсөңүз өзүңүздү. Тарта бербейсиң. Кана. Мындан кийин селфи менен жашап калбасак. Жактыңызбы өзүңүз көзүңүз? Болот эми. Фотокарточка чыгарасызбы? Муну да чыгарып коюш керек. Чыгарыңыз. Селфи деп. Биринчи селфи. Жакшы. Ардактуу достор, биздин дал ушундай түз эфирде, жакшынакай кечибизде Саратан түндөрүндө кызыктуу окуялар абдан көп болот. Мына биринчи жолу дебюттук селфи дагы сүрөтү кирди интернеттен. Эми издеп табыңыз, дагы лайк басууга шашылыңыз. Ал эми биз оюнду уланталыбы? Жей салалыбы? Уланталы. Бул селфи жөнүндө дагы бир кызыктуу маалымат бар. Ошол британиялык бир жашоочу ошо 1 жыл бою жылда 365 күн болсо, ошонун ар бир күнүндө өзүнүн селфи аркылуу тартып, аягында 365 сүрөттү бир мындай тизмекке тизген да. Ошондо адам 1 жылда канчалык деңгээлде өзгөрүүгө учурай тургандыгын
көрсөтүп берген да. Көрсөтө алат. Эгерде интернеттен ушундай нерселерди ушул адамдарга пайдалуу, кызыктуу нерселерге карай багыттаса, бул албетте пайдалуу. Ура деп эле кол чаап, коштоп коюлга даясыз. Анан кийин жөн эле серткечип эле. Өзү менен өзү сүйлөшүп, Бул учурда эми Урмат байке, сиздин сөздөрүңүздү уккан селфи сүйүүчүлөрү бир аз болсо ордунан тура калды болуш керек, Чыкпаса эле болду. Жакшы, СМС билдирүүлөргө кезекти бербейли, унутуп кала жаздаган экенбиз. Абдан көп жооптор келген экен, достор. Жанакы өтө албай калчу жол тууралуу. Дагы бир жолу кайталап коюңузчу суроону. Кайсы жолдон эч бир адам өтө элек? Мына дал ушул суроого жооптор абдан көп, бирок арасына мен карап көрөйүнчү. Туура эмеси бар экен? Ошол жагын карайын. Бардыгы эле туурадай сезилип жатат эмнегедир. Бар экен, аба жолунан дейт, узак жолдон дейт, сүйүү жолунан, дагындай сыноо жолунан өтө албайт дейт, сол жактан өтө албайт дейт, оң жактан өтүп, кийинкиси калгандардын бардыгы туура экен да. Саз жолдон өтө албайт, сүт жолдон өтө албайт. Биринчи жолу угуп жатам мындай жолду. Авторлор угуп күлүп атса керек. Же сүйүнүп атса керек. Аба жолу салына элек жолдон дейт. Бир чети булда тура экен, салына элек жолдон. Ошол эле учурда бизде туура жооп дагы бар. Ал абонент акыркы сандары азыр айтам. 93-98 менен аяктаган абонент. Азаматсыз, куттуктайбыз сизди. 93-98 абоненти жоопту айтып коелу. Саманчынын жолу. Саманчынын жолунан эч ким өтө албайт. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Космонавттар деле өтө албаса керек, Бул суроо дагы биздин бүгүнкү Саратан түндөрүнө байланыштуу. Себеби ушул аптапта ысыкта Саратан түндөрүндө ушул Саманчынын жолун көрө алабыз. Көрсө болот. Менде дагы бир маалымат бар, сөзүңүздөргө каралчы. Жакын аралыкта 27 августта буюрса Марс планетасын биз Айдын жанынан көрө алат экенбиз. Мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Абдан жакында экен, ошол себептен бул маалыматты дагы эстен чыгарбаңыз. Жаңы күн старт алыптыр, 22 август күнүңүздөр менен да куттуктайлы. Жана бүгүнкү күндө ким туулган күн белгилесе, куттуктап өтүңүздөр. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана мыкты клип сиздерге тартууламакчыбыз. Жолың издеп жолукканда кандай пайда табамын, алыс каранын сагынамын, бүтпөй келет арманым. Жолуккан бакты айтчы неге солуп калды гүлү, күткүн таңдарды табышкан күндөрүм билбей жалганы. Арманым сага жете албай калып зар болдум. Айласыздан таппай келем жолдорум. Жүрөк ыйлап сенсиз жалгыз калдым жаным. Арманым сага жете албай калып зар болдум. Айласыздан таппай келем жолдорум. Жүрөк ыйлап сенсиз жалгыз калдым жаным. Сүйüm küçüp taranamın taqdir, sebebin bilbey. Balkim sen mendey жүргөнүрсүң күтүп сүйүмдү сезбей. Элесиң кетпей, оюм жетип бирок жаным сага. Мен өзүм жетпей, жүрөктөн эңсей жашап
Arasızdan tapmay kelip joldorum Жүрек ыйлап sensiz жалгыз калдым жаным Armaным сага жете албай калып зар болдум Arasızdan tapmay kelip joldorum Жүрек ыйлап sensiz жалгыз калдым жаным Kelim yoldarım Жүрек ыйлап sensiz жалгыз kaldım Canım Armaным Sana jete almay kalıp zar buldum Aynasızdan tapmay kelim yoldarım Жүрек ыйлап sensiz жалгыз kaldım canım Эки бересейинде Саратан түндүрү түнкү шоусу уланууда. Бүгүн бизде кондокто Урмат Усенов жана Нелли айым байыркы Осмон империясынын Султан Сулейманы жана дал ошол Султан Сулеймандын эң сүйүктүү жубайы Хюрем Султандын образында келип калышкан. Кутмандуу кеч дагы бир жолу эсиңизге жагып жатабы? Кандай болуп жатат? Сиздин боюнча 1 саат убакыт өтүп кеткенин билбей калдык. Биздин албетте угармандардын жардамы менен, көрөрмандардын жардамы менен. Дагы бир оюнчубуз бар экен. Учурашууга даярбыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Атыңыз ким? Алло. Айдай, кош келиптирсиз. Бүгүнкү конокторубуз менен учурашып алсаңыз болот? Саламатсызбы? Урмат байке, Мележе. Саламатсызбы? Айдай, бизди көрүп отурганыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Абдан жакшы экен. Анда эмесе сиз эгерде даяр болсоңуз, оюнга өтөлү, э? Кеттик. Кимиңиздер суроо бересиздер? Урмат суроо берсин. Мен суроо берейин, э? Сизге анда мен жогоркуда белгиленгендей логикалык суроону берейин. Жээкке 2 адам келишти. Бирок жээкте бир эле адамды көтөрө алчу кайык бар. Бирок ал 2 адам тең жээктен аркы өзгө өтүштү. Суроо кантип? Башка суроону күтө эмеспиз. Суроо жаңырды, убакыт кетти. Эми сиз жооп берүүгө аракет кылып көрүңүз. Аралданбы, жээктенби, айтор кайсы бир жакка кетет. Кетип атат. Дагы бир жолу суроону сизге жолтоо болуш максатында кайталайм. Жээкке 2 адам келишти. Жээкте бир эле адамды көтөрө алчу кайык бар, бирок 2 адам тең аркы өзгө өтүштү. Суроо кантип? Кантип экөө өтө алды? Ооба. Бул суроого жооп тапсаңыз мындан да кызыктуу логикалык суроо бар. Уландысы барбы же кандай? Тортко байланыштуу. Түн ортосунда торт жөнүндө ойлонуп Түн ортосунда таттуу суроолордун бири. Бул суроону тапсаңыз, ал суроону ойлоп табасыз. Багыт берейин, кайык менен өтүштү ал кишилер. Абдан чоң багыт берилди сизге. Биз учуп кеттик го деп ойлойбуз. Акыркы секундтар 5, 4, 3, 2, 1. Кайык менен. Кайык менен туурабы? Бирок кантип деген суроо жагылган. Бул сизге багыт болду. Ошондо акыркы жообуңуз тилекке каршы жок окшойт, э? Айлана мемирип тынчтыкта. Коштошобуз сиз менен, ардактуу угарман, эч кайгырбаңыз. Кийинки оюнчубузду тасып алга дагы даярбыз. 510181 бул студиянын номери. Байланышка чыгыңыз. Эгерде дал ушул суроого туура жоопту билсеңиз, анда биз сизди күтүп алууга даярбыз. Оюн кызыктуу болот эле, жоопту билген угармандар. Менимче көрөрмандардын арасында кантип ушул суроого
жооп таба алышпайт деп капа болуп отургандар да бар болуш керек. Анда чамдаңыз. Жол болсун. 51-01-81 шаарыбыздын коду 0312. Бар окшойт. Оюнчубуз кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жакшы, Алло. Атыңыз ким болот? Айсулу атым. Айсулу, учурашып алыңыз бүгүнкү конокторубуз менен. Мейлер кандайсыңар? Жакшы. Саламатсызбы? Бир уктап Отурduğunuz аябай жакты, жеңил жолу тошойсуңар. Бир уктап турдуңуз окшойт, Кандай? Бир уктап турдуңуз окшойт. Жакшы укпайт. Бир уктап турдуңуз окшойт дейт. Бир укпайсыз кебир. Макул, бир аз мындай бузук телефон болуп окшойт бул жакта. Упай керек бизге, Ошентсе дагы сиз даярсыз да, оюнга? Даярмын. Анда суроону берели. Сиз бизди кайсыл жактан көрүп жатасыз? Алло. Алло, кайсыл жактан байланышка чыктыңыз? Суроону кайталап койсуң. Музаткычтан көрөт. Макул. Кайталайбыз. Сизге суроону дагы бир рет кайталайбыз. Жээкке 2 адам келишти. Бирок жээкте тилекке каршы бир эле адамды көтөрө ала турган кайык бар. Бирок ал 2 адам тең аркы өзгө өтүштү. Кантип? Убакыт кетти. 1 мүнөт сизге берилет. Тип деп көрсөтүп коесуз. Логикалык суроо? Кандай каласаңыз, сиз каласаңыз логикалык. Жок, мында түз жооп берип бар. Жок. Ойлонсоңуз так жооп жок, ойлонсоңуз. Сиз көндүрдү, бирок кайыкта жармасып кетти. Сүзө албайт окшойт ошо. Же суу көп. Бирин көтөрө албайбы? Көтөрө албайт экен, оор окшойт. Бир гана адамды көтөрө ала турган кайык бар экен ал жакта. Жокпу? Багыт берчи. Багыт калбай калды, акыркысын жаңы сизден мурунку көрөрманга айттым. Кайык менен экен. Акыркы 15 секунд убактыңыз бар. Жакшылап ойлонуңуз. Атыңыз ким эле баса? Айгүл болуш керек. Айсулу. Түшүп барып, кайрага кайыкты алып келип өзү калып калды. Кайыкты жолдоп калып. Акыркы 3, 2, 1. Бейим окшойт. Анда сиз менен да оштошот экенбиз, рахмат айтабыз. 1 мүнөт болсо да ойлонуп, бизге жакшы мүмкүнчүлүк түзгөнүңүз үчүн 3-1 бир упай сиздерге карабыз. Биз угармандарга эки эле мүмкүнчүлүк беребиз, бир суроого туура жооп берүүгө. Анан 3-1 эсебинде сиздер алдыдасыздар. Бул эле суроону дагы бир жолу кайталап коелу, анткени СМС билдирүү аркылуу мүмкүн туура жооп келет деп ойлоп жатабыз. СМС билдирүү аркылуу 6100 кыска сандарына жооп берем дегендер үчүн дагы бир рет кайталайм. Жээкте 2 адам бар, бирок тилекке каршы бир эле адамды көтөрө алчу кайык менен ал 2 адам тең суунун аркы өзүнө өтө алышкан. Суроо кантип? Эгерде бул суроого туура жооп берсеңиз, анда дал ушундай сувенирлер топтомуна ээ болосуз. Томар Чекит ФМ медиа порталынан, андыктан чамдаңыз ага чейин биз оюнду улантабыз. 3-1 эсебинде азыр алдыда угарманыбыз бар окшойт. Саламатсызбы? Алло, кутмандуу кеч, атыңыз? Саламатсызбы, атыңыз ким? Арстан Байке, суранабыз, радиоприемниктин үнүн азайтыңыз же телевизордун үнүн азайтып алысыраак туруңуз. Саламатсызбы? Учурашып алыңыздар эми. Саламатсызбы? Биздин эң биринчи мырза оюнчуңуздар. Угарманыбыз, көрөрманыбыз, кош келипсиз. Анда эмесе, оюнга даярсыз да, суроомду берейин. Саратан түндөрүн балким көрүп жатсаңыз, бул суроо сизге жеңил эле болуш керек. Саратан түндөрүндөгү биринчи чыгарылышта ким келген, кандай образда? Жана Саратан түндөрү кайсы күнү башталган? Убакыт кетти. 1 мүнөт берели сизге, суроо жаңырган соң. Мен башынан баштап көргөн жокмун. Башка суроо жокпу? Тилекке каршы суроодо жаңырып калды. Балким жаныңыздарда. Ошол атайын сиздин башынан баштап көрбөгөнүңүздү билип сизге ушул суроо бердик. Мырза болуп биринчи жолу чыкканыңыз үчүн. Жаныңызда жардамчылар жокпу? Жаныңызда болсо керек бирөөлөр. Сурап көрсөңүз болот. Саратан түндөрүн көрбөгөн киши калган жок азыр. 1 айдан бери. Жок, анда гөлдөй салып жүрүп. Мүмкүн эстейсиз, кайсыл күндөрү гөлдөй салдыңыз эле? Жок, анда сыналып көргөнгө деле андай мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондо жооп бере албайм деген турасызбы?
Анда Арстан, сизге рахмат айталы. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп байланышка чыгып биз менен ойногонго аракет кылдыңыз. Бирок ошентсе дагы оюндун шарты оюн экен, эч нерсе кыла албайбыз, Жооп жок. Дагы бир угарманга мүмкүнчүлүк берип көрөлүбү бул суроону бергенге? Же коркуп жатасыздарбы? Дароо жооп калабызбы деп? Эгер айым болсо, анда бере албайбыз мүмкүнчүлүк. Жаш кыз болсо. Бул кандай дискриминация? Анткени ал барын көрөт деп. Жооп бере албай калган көрөрмандардын бүдүй кеткен үчүн дагы кечирим сурайбыз сиздерден. Бирок ошентсе дагы бул суроону азыр жаңыртабыз. Кийинки оюнчубуз бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Атыңыз ким? Касиет. Касиет эже, Сұраныч радиоприемниктин добушун же телевизордун үнүн азайтып алыңыз. Болбосо жарылып кетет. Азайттыңызбы? Азайттым. Эми мен сизге суроо берейин, Саратан түндөрү кайсы күнү чыккан? Андагы карман ким болгон жана кайсы образда? Дал ушул жылы Саратан түндөрү болуп аткандай 1-августта. Ооба. Анжелика келсе керек, милиция формасы менен. Бул сиздин акыркы жол. Анжелика врачтын формасы менен келсе керек. Бул сиздин акыркы жолуңуз. Акыркы жолум. Дагы ойлонуп көрбөйсүзбү? Иштериңиз кандай? Жакшы. Жакшы. Өзүңөр иштериңер. Кудайга шүгүр жакшы жүрөбүз. Жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ооба. Мен жана биринчи суроого жооп берейин деген. Жок, жооп бербейбиз. Сиз менин суроомо жооп бериңиз. Мен ойномо койсо бардыгына макул болмокмун, бирок тилекке каршы бул жактын өзүнүн эрежелери бар. Ооба, ошол себептен болбойт. Келген го дейм, тезбек. Бул акыркы жолуңуз, Жок, акыркыдан кийинки дебиз. 1-август деген эле туура болбосо, калганы туура эмес болуп калды. Ошондой болуп калды, ардактуу айым. Тилекке каршы сиз менен биз коштошууга мажбурбуз, анткени биз толук жооп ала алган жокпуз. Демек, бул суроого дагы жоопту издейли. Мен сиздерге дагы бир упай берет экенмин, ошондо. Канча болуп калды? 4-1. Куттуктайм. Биз жеңилгенге элес. Мени уялып баштады. Анда мен азыр көп багыт бере баштайм го, Ошентиңиз, Ал эми дал ушул суроону кайра кайталап коюңуз. Биз 6100 сандары аркылуу туура жоопту күтөлү. 1-август уже билинип калды окшойт. 1-августта кайсыл ырчы келген, кандай образда? Демек, Саратан түндөрү 2014 кайсыл күнү старт алган, кандай конок, кандай образ менен келген? Эгерде бул суроого туура жооп берсеңиз, дал ушундай Тумар Чекитов медиа порталынан эң мыкты белекке ээ болосуз. Ичинде эмне бар деп барыңыздар кызыгып жатсаңыздар керек. Мен дагы абдан кызыгып атам. Дал ушундай кызыктуу жараткан бул кружка жана муну да көрсөтөм, ардактуу достор. Дал ушундай футболка. Анан бул сумка эми пляжга керектелиши мүмкүн. Демек, чамдаңыз 6100 сандарына туура жооп күтөлү. Биз болсо алдыда клип көрмөкчүбүз. Келе жаткан күз тууралуу бүгүнкү Херем Султандан мыкты клип. Сидишь ты за школьной партой, а мимо проходит урок. Ты смотришь, как листья по парку разносит шальной ветерок. И как же могло так случиться, что школа тебе не нужна? Влюбленная ученица, в кого же ты влюблена? Только осень ни при чем, что грустишь ты день за днем, последнему солнцу не рада. Только осень ни при чем, что ты думаешь о нем, осень не виновата. Только осень ни при чем, что грустишь ты день за днем, последнему солнцу не рада. Только осень ни при чем, что ты думаешь о нем, осень не виновата. А память уносится в лето, уносится к морю на юг. Там листья зеленого цвета, и рядом с тобою твой друг. Капризные дни улетели, и скоро придут холода.
причем, что ты думаешь о нем. Осень не виновата. Осень ни при чем, что грустишь ты день за днем, последнему солнцу не рада. Только осень ни при чем, что ты думаешь о нем. Осень не виновата. Только осень ни при чем, что грустишь ты день за днем, последнему солнцу не рада. Только осень ни при чем, что ты думаешь о нем. Осень не виновата. Осень не виновата. Осень не виновата. Осень не виновата. Саратан түндүрү түнкү шоусу уланууда бизде кызыктуу суроолор, эң башкысы кызыктуу жооптор дагы келүүдө, жана кызыктуу каармандар дагы бүгүн биздин коттоо студиябызда бар. Урмат Усенов жана Неля байыркы Осман империясынын эң атактуу башкаруучуларынын бири Султан Сулеймандын образында жана сүйүктүүсү Хюррем Султан. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Саламатсыздарбы. Азыр эле кошулган биздин көрүүчүлөр, угуучулар мүмкүн бар чыгар. Сиз Тумар радиосун угуп жатасыз жана Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналын көрүүдөсүз. Кайсыл жака түшүп калдым деп таң калбаңыз. Ал эми жогоруда бизде суроолор жаңырган, бир эмес экөө жооптор келген экен. Алардын биринчи суроосун сиз узаткансыз, Урмат? Кайык боюнча. Ооба, кайык боюнча. Жаңыртып койбойсузбу дагы бир жолу? Дагы бир жолу эсиңиздерге салам. Жээкке 2 адам келишти. Бирок тилекке каршы жээкте бир эле адамды көтөрө алчу кайык бар. Бирок 2 адам тең аркы өзгө түштү. Суроо кантип? Кантип деген суроого эң эле оңой минтип деп жооп берген бар экен. Көрсөтсө керек кайык. Көрсөтүп берейин дептир, бирок гөлдө окшойт, гөлдө. Гөлдө жүрсө керек. Оңой эле таап алганына караганда. Эко 2 башка жээкте болчу дейт. 62-90 менен аяктаган абайент Азаматсыз сизге кол чабуулар. Жана жагымдуу белек Тумар ЧКТФ медиа порталынан да ушундай белекке сиз ээ болдуңуз. Буюрса кесиптештерим байланышат. Кайсыл маалда кантип, кайсыл жерден алып кетесиз, бул тууралуу биле аласыз. А кызыктуу жооптор бар экенин угууну каалайсыздарбы? Албетте. Мындай дейт. Кош бойлуу айым болуш керек дейт. Бирөө сүзүп өтүп, кайра бирөө кайык менен сүзүп өтөт дейт. Бул шартын эле жазып койгон окшойт, угарманыбыз. 2 кайык болгон дейт. Андай эмес экен, тилекке каршы 2 адам 2 башка жээкте деп туура жооп келген, бирок кечигип келиптир. Анан дагы мындай дейт, адамдын көлөкөсү дейт. Ушул 3 вариант абдан көп келген экен. Анан көлөкөсү менен келген. Ооба. Көз менен өткөн дейт. Кээ Күчтүү логика бар, эмес болсо да. Бирок ошентсе дагы биз жеңүүчүнү куттуктайбыз, сиз Азаматсыз. Эми экинчи суроону да жаңырталы. Кандай эле? Экинчи суроо Саратан түндөрү боюнча. Саратан түндөрү боюнча. Саратан түндөрүндө кайсы ырча келген, кандай образда жана кайсыл Кайсыл күнү? Ооба. Эң алгачкылардан болуп, акыркы сандары 92-38 менен аяктаган абонентти куттуктагым келет. Анткени, жоон өзүңүз айтып коюңуз. Анткени 1 август күнү алгачкы эфирге Омар Шейх образында келген. Ооба. Азаматсыз ардактуу абонент, сизге дагы дал ушундай белекти карабыз. Кесиптештерим буюрса жакынкы күндөрү баарлашат. Ал эми азыр 5-1 эсебинде оюнлануудабы? 4-1 беле. 4-5-1 болуп калса керек эле. 5-1 болду. Көрөрмандарга дагы бир суроо. Биздин эсеп канча? 61-0 кыска сандарына узаттыңыз. Тамаша кетинде албетте. Баркен оюнчубуз, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Атыңыз? Мен билдим окшойт, Бегай. Билип койдум окшойт. Бегай, Азаматсыз. Кош келиптирсиз. Бүгүнкү коноктор менен да тааныш болсоңуз болот. Саламатсызбы? Бегай. Саламатчылык. Атыңыз Бегай. Жакшы экен. Бегай, сизге образдар жактыбы же угуп жатасызбы бизди?
сезип атам дейбиз. Угуп жатасыз, Анда сизге айтып өтөйүн, Урмат Усенов жана Нейля Айым келген. Кадимки эле Даңазал кылым сериалын көрсөңүз керек. Же көргөн эмес белеңиз? Ооба, көргөн. Көрдүңүз беле? Ал жактагы Султан Сулейман жана Хөрөм Султан менин маңдайымда отурушат. Эгерде образдарын көрүүнү кааласаңыз, Тумар Чекит ФМ медиа порталы аркылуу көрсөңүз болот. Эми көпкө көтөрбөйлү да суроону берели. Суроону берели, ооба. Кайсыл суроо? Кайсы суроону берели? Жана торт боюнча суроо бар деп жатат. Оңой суроо дегенден эстеп кеттим. Сиз үчүн дагы логикалык суроолордун бирөөн берели. Таттуу суроо, торт боюнча. Алдыңызга торт келди. Ошол тортту 3 жолу кесүү менен кантип 8 бөлүккө бөлө алабыз? Убакыт кетти, 1 мүнөт беребиз сизге, Бигай. Кадимки эле сиз көрүп жүргөн тортту 8 бөлүккө кантип бөлө аласыз? 3 гана жолу кесүү менен. Мен багыт берейинби? Каршы эмессизби? Ардактуу Бигай, угуп жатасызбы? Үстү ак торт десеңиз. Барсыз, Сиз тортту көп эле жеп жүрөсүз да, туурабы? Анын кесилишин көрүп эле жүрөсүз. Бирок бул учурда 2 кесилиш кадимки сиз көрүп жүргөндөй кесилет, 3-чү кесилиш болсо ординардуу эмес кесилиш. Мындай таптакыр андай кесем деп ойлобойсуз да? Сиз айтып салдыңыз го? Барын. Кечирип коюңуз. Оюнчулар деле бир добуш алып койсунчу деп жатам. 17 секунд бар. Ойлонуңуз, Бигай абдан чоң багыт бердим. Эми угулуп атат бизге. Жардам бере берсин. Ооба, айтып көрүңүз, кандай болот көрсүн. Мүмкүн туура жол. Сизге дагы бир кошумча багыт. 2 крестиканын ортосунан 1 бөлүк эмеспи? Ортосунан кандай бөлүк? Кайсыл жагынан? Анда 6га бөлүнүп калып атат да. 6га бөлүнүп калат да. Мына, сиз бизди көрбөгөнүңүз абдан болбой жатат. Же сизди көрө албайбыз, бизге кыйын болду. Бирок мындай акыркы жоопту угалы, ошону менен убактыңыз бүтүптүр. Бигай. Бигай уктап. Тортты элестетти. Сизге дагы бир багыт. 2 секунд берели, мындан көпкө күтө албайбыз. Кийинки барманыбыз чыксын. Тилекке каршы Бигай, убакыт бүтүп калды, сизди көпкө күтө албайт экенбиз. Рахмат айталы. Дал ушул суроону дагы бир жолу мүмкүнчүлүк берели. Мүмкүн кийинки көрүүчүбүз же угарманыбыз жооп бере алат. Саламатсызбы деп чакырууга даярбыз. 51 01 81 студиянын номери, шаарыбыздын коду 0312. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, атыңыз ким? Асель, кош келиптирсиз. Конокторубуз менен учурашып алыңыз. Саламатсызбы? Ооба. Саламатсызбы, Асель. Мен жооп айтайын дегем. Анан угуп атабыз. Түз кесип, кыйгачынан, анан жок, ошо параллельно кылыпчы, сүз кылып. Өйдөн анан бул четтен бул четке дегенде, анан кыйгач кетет. Кийин сүз кылып. Кыйгачын түшүнбөй калдык. Кандай кыйгач? Көрө албай атабыз сиздин тортуңузду. Сиз бизди көрүп жатасыз да, Терек торту да. Ошондо мындай айтканда батыштан чыгышты карай дегенде болуп жатты. Мындай кестик, ооба. Батыштан чыгышты. Ооба. Түнүктөн түштүктү. Ооба. Анан эки жол кесип. Жо, бир эле жолу кесиш керек болот атпайбы? 3 жолу кесишиңиз керек. Коюп салганда. Жок, койбоңуз трубканы. 3-үчүсүн кантип кесебиз? 30 секунд убактыңыз бар. Мына, бизди көрүп жатсаңыз, сизге чоң багыт берели. Мисалы үчүн бул торт деп элестетиңиз. Көрүп жатасызбы бизди? Анан ушул торту көрбөйт дейт. Жок, дейт. Тарынды. Же тортко кетти. Тортко кетти дейсизби? Дагы бир мүмкүнчүлүк берип көрөлүчү, анткени убакыт бар эле, бирок алыстап кетти. Мүмкүн бир күтүгөндө. Мүмкүнчүлүк берели. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, атыңыз? Кутмандуу кеч, атыңыз ким болот? Роза. Роза, радиоприемниктин добушун азайтыңыз же телевизордун добушун азайтыңыз? Азайтыңыз. Мен жоопду айтып коеюн дегем. Угуп атабыз. Угуп атабыз. Менде 2 вариант болот. Мындай торт тоголок болот. Ошондо жалпагынан бир кесилет. Ошондойнан бир кесилет. Анан кийин үстүнөн бир кесилгенде ошондой биякта 2, биякта 2, 4. Анан мындайына туурасынан кескенде ошондо 4. Азаматсыз болчолор. Доктор жооп бердиңиз. Дал ушул жоопту биз күтүп жатканбыз. Атыңызды да бир жолу эскертип койсоңуз. Роза. Роза. Эми сиздин суроону Урмат жана Нейля угат. Үйгө кирип, жинге тиеп, чабайын десем тийбейт. Анан? Логикалык суроо. Убакыт кетти, бир мүнөт. Мындай логикалык да? Көп да андайлар.
үйгө кирет. Кимге тиет? Урайын десең тийбейт. Андайлар көп го. Көп болгондо айтып көрмөңүз варианттарын. Үйгө кирет. Жеңге тиет. Чабайын десең Тийбейт. тийбейт. Күн бе эртең менен? Күн Убактым бүтө элек. Нур деп эле ат. Биздин үйдө ошол күн бар, эртең менен тийип жинге тиет. Анан чиркей бар. Бирок ага тиет. Тийгенде да жаман тиет. Багыт бербейсизби? Багыт бергенде. Жок калдыбы? Ал эми мындай жер үйлөрдө болот да. Нелерде болот? Жер үй. Жер үйлөрдө болот. Этажда билбейм андай болобу болбойбу. Сиз өзүңүз жер үйдө турат. Жер менен келет окшойт, Акыркы 10 секунд ойлонобуз, урматтуу эле. Эле ойлонбой элесиз го, мүмкүн билесиз. Карамагыбызда да 40 секунд убактыбыз бар. Ойлонобуз акыркы секундта. Атыңыз ким эле? Роза. Роза эже, баракелде. Роза гүлү деп койбойсузбу? Мели Роза эжеге Орусчасын айтайын дейм, бирок кыргызчасын билбей атам ошо. Айтып көрүңүз, орусчасы мүмкүн туура. Эжеке, сиздики жоңуңуз кыргызчабы? Кыргызча алсам да турабыз. Ошон менен убакыт бүттү. Мен жеңишти жеңиге ыйгарамын. Азаматсыз, сизди куттуктайбыз. Роза эже, азаматсыз. Сөз турду айтыңыз. Түтүн. Түтүн. Сиңизге түтүн көп кирет окшойт. Куттуктайбыз, Роза эже. Сизге дал ушундай белекти ыйгаруудабыз. Тумар Чекитов медиа порталынан трубканы койбой турсаңыз, эфирден сырткары кесиптештерин түшүндүрүп берет, кантип кайсыл жерден алып кетесиз. Жашайт окшойт эжеке. бизге түтүн кирбейт. Түтүн кирбейт чынында. Түтүн такыр оюма келген жок, чынында айтайын. Жакшы, ушундай нотада жакшынакай өрдү дагы угалы, клипти көрөлү. Актан Сабаев ырдасын. Жалгызганан мен үчүн жаралдың бе, тагдыры болуп табылып, жалын болуп сезимге таралдың бе, бактыма келем багынып, кургантып арнабайын жаңырсын кылымдарга, өзүңө жалбырайын сөзүңдүн күнү барда, күнүңдү батырбай, сүйүмдү качырбай, жар салам жашырбай сүйөм сени. Алато жаңырып, аң сайын жарылып, айтамын жалынып сүйөм сени. Жүрөгүм элжирип сен эстесем, өмүрүм сага өрүлдү. Элестете албаймын, элестете өзүңсүз өткөн өмүрдү. Мен кантип эргибейин, сен жүрсөң күлүп жанда, көркүңө темирейин, көзүмдүн нуру барда. Кумарым тарабай, кубанып баладай, жар салам жадабай сүйөм сени. Жаз байрам чайпалат, жан кайдан жай табат, жалынам кайталап сүйөм сени. Күнүңдү батырбай, сүйүмдү качырбай, жар салам жашырбай сүйөм сени. Алато жаңырып, аң сайын жарылып, айтамын жалынып сүйөм сени.
Кубарым тарабай, кубанып баладай, жар салам жатабай, сүйөм сени. Жаз байрам чайпалат, жан кайдан жай табат, жалынан кайталап, сүйөм сени. Күнүмдү батырбай, сүйүмдү качырбай, жар салам жашырбай, сүйөм сени. Алато жанып, ан сайын жарылып, айтамын жалынып, сүйөм сени. Ардактуу достор, Сараттан түндөр түнкү шоусу уланууда. Эфирден сырткары абдан кызыктуу маек жүрүүдө суроолор боюнча жана угармандарыбыздан келип жаткан СМС билдирүүлөр боюнча түтүн боюнча түшүнбөй калгандар да бар экен, кандайча деп. Эми түтүндү биз чаңдып да оңдоп койдук. Түтүн жинне тийбегендер да бар экен. Таптакыр түтүн кирбеген үйлөр да бар экен. Ошентсе дагы биз СМС билдирүүлөргө кезекте берели. Урмат берген суроонун жообун кайталап койгула, ачуу суранам, түшүнүксүз болуп калды дейт. 3107 абоненти торт боюнчабы же кайык боюнчабы? Торт боюнча да, кайык боюнча да түшүндүрүп коеюн. Түшүндүрүп коюңуз. Биринчи кайык боюнча ошол эки адам экөөбүздө болгон. Ал кандай десек, суроонун жүрүшүндө мындай айтылбай көмүскөдө калган. Жандырма катылган, себеби мен суроону берип атканда жээкте 2 киши бар дедим. Ал ошо 2 киши жанаша турат, же болбосо экөө бир жакта турат деп айткан жокмун. Ошондуктан 2 киши 2 жээкте турушкан. Кайык менен биринчиси бияк бетке өтүп, анан ошол эле кайык менен кийинкиси тиги бетке өткөн. Жыйынтыгында 2 адам тең 2 тарап өткөн. Экинчи жооп боюнча, торт боюнча, тортто биринчи мындай кесилген, экинчи мындай кесилген, үчүнчүсү мындайдан кесилген. Ошондо 8 бөлүккө бөлүнгөн. Мындайдан. Укпаган, көрө албагандар үчүн мындай деп түшүндүрөлү. Жана жакшынакай түшүндүрдүк го, батыштан чыгышты көздөй, түндүктөн түштүктү көздөй кесебиз. Бул кадимки биз торт кесип жүргөн ыкманы колдонуу менен ошол эле учурда ал тортту каптал жагынан, ортосунан десек да түшүнө алыш мүмкүн. Кабатынан ажыратабыз. Ооба, кабатынан ажыратабыз. Мисалы үчүн 3 кабаттуу торт болсо 1,5 кылып азайтабыз. Ушуна түшүнүктүү болду окшойт. Эми башка суроолорго кезекте берели. Уткан белегибизди кантип кайсыл жерден алсак болот дейт. 9238 абоненти чалып билдиришет өздөрү. Кандай сиздин элеже образыңар абдан жакты. Сиз менен кантип байланышсам болот деп керемет узаткан. Байланышуу жолун жогоруда айтканбыз, Жоопсуз жооп берген. Азыр байланышка чыгыңыз, болбосо социалдык тармактардан тапса болот да сизди. Социалдык тармактарда барбыз ооба. Инстаграмда барбыз. Инстаграмда эмне деп издесин? Нуркул кызы, Урмат Усенов. Мына ушундай даректердин бардыгы айтылды, издеп табыңыз. Салам радио Тумар, мен Урмат байкеге суроо берейин дегем. Жээкте эчки чөп карышкыр, анан ал жерде бир кайык бар. Үчөөнү бири-бирин жедирбей кантип өткөрсөк болот? Эми бул суроого ойлонуп чыгып берсе, ойлонмокпуз, Ооба, бирок азыр тилекке каршы башкача суроолорго жооп берет элек, мындай жеке жашоо боюнча, же жеке чыгармачылык боюнча. Урматтуу эле, саламатсыздарбы? Кыргыз элине жана Ордо Ош жергесине ысык салам айткылы болчу. Жәрмеңке тапсырма берген. Ош жергесин. Ооба. Чындап эле аябай жакшы көрөбүз. Ош дегенде аябай бизде баштап с удовольствием барабыз. Себеби Оштун дасторкону, Оштун самсысы, Оштун жыты, берекеси, элдердин меймандостугу бизди чындап эле таң калтырат. Ошондуктан Ош жергесинде Бишкек шаарынан, Сараттан түндөрүнөн жалындуу ысык салам. Жакшынакай жооп болду. Саламатсызбы Урмат байке? Кайсыл автоунааны жактырасыз? Бермек узаткан. Бир автоунаанын аркасынан түшүп санат катары эсептебейм. Менимче ыңгайлуусу бардыгы. Бирок бат алмаштырасызбы автоунааны? Тилекке каршы биздин кандай десем, жашоо ошого ылайыкташылган. Тилекке каршы биз заводдон чыккан автоунааларга ээ боло албайбыз, ошондуктан жаңырып турганга туура келет. Дагы бир мындай суроо. Акыркы жолу мотоциклди качан чөт өлкөдө айдадыңызбы? Жакшы айтып болмок. Бул мен үчүн өтө кайгылуу окуя. Себеби Кытай жергесинде ошол мотоцикл айдайын деп кулап, кырсыктап
ошол Кытай чергесинде ооруканага жатып операция болуп эстен кеткис күндөрдү жашап келебиз. Эң башкысы азыр аман эсенсиз, саалыгыңыз аман. Бул нерсе бизди абдан кубандырат. Жакшы баардыгы. Демек, бул маалыматты билген адам атайын сурады болуш керек, э? Ден соолуңузду азыркы учурда алып эмес маалыматы бар болсо керек, ошондуктан. Кудайга шүгүр азыр баары жакшы. Ошентсе дагы бардык мотоциклдарды көрсөк кантип кедеймин деп фобия. Макул, фобиялар тууралуу дагы сөз кетти окшойт. Эми бизде чакмалар окшойт. Угарманыңызды көпкө күтүрбөйлү, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, кутмандуу кеч атыңыз? Кандайсыздар? Фрунзик, кош келиптирсиз. Кош келиптирсиз. Үндү бийик чыгарыңыз, жакшы укпай жатабыз сизди. Жакшы, рахмат. Сонуңуз? Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Экинден бери акчалыктар келип оор болот. Эртең буюрса жеңил адамдар келет. Ардактуу Фрунзик, оюндун эсебин айтып өтөйүн. 5-2 эсебинде угармандар жеңилүүдө. Сиз ал жака бир добуш алып келесиз деп ишенемин. Анткени активдүү угарман катары Саратан түндөрүнүн баштайлы оюнду, э? Чын эле Фрунзикпи? Ооба. Атыңыз? Ник болуш керек. Лакап. Лакап. Түшүнүктүү. Эми сизге атыңызга жараша август айын аяктап бараткандыктан Кудай буйруса босогобузда эгемендүүлүк майрамы күтүп турат. Ошондуктан эгемендүүлүккө байланыштуу бир суроо берип коюуга уруксат этиңиз. Биздин мамлекеттик туунун авторлорун атап берсеңиз аябай жакшы болот эле. Анда эмесе Фрунзик, сизге бир мүнөт убакыт берели. Мамлекеттик туубуздун авторлору ким? Канчанчы жылы кабыл алынганын айтып койсоңуз. Кошумча маалымат катары айтып койсоңуз дагы болот. Болбосо тоо тержери авторлорун санап берсеңиз, менимче көрөрман, угармандар үчүн да билбегендер үчүн жакшы маалымат болмок. Эгемендүүлүгүбүздүн алдында бул керек маалымат деп ойлойм. Десеңиз бир канча адамдан турат. Ал адамдар дагы арасындагы учурда көрүп отургандар бар болсо, бул үчүн бул чоң сыймык деп ойлойм. Ооба, анын үстүнө 10 күндөн кийин биз бардыгыбыз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн белгилейбиз. Ооба, туулган күнү бул биз үчүн чоң майрам. Чоң майрам, өзгөчө майрам. Жыл 20 секунддук убактыңыз бар, Фрунзик, ойлонуңуз. Жоопторго кандай? Акыл эсиңизде издеп жатасызбы же Google? Фрунзик байкебиз ойлонбой эле интернетти казып атса керек. Садыков. Канчанчы класстын китебин алып чыктыңыз? Жок, ошо эстей албай жатам. Жок, эстей албай жатсаңыз, анда таазим сизге. Жок, билчү туралы. Убакыт бүттү, ошону менен Фрунзик. Жооп барбы же жокпу? Интернетке деле кире калсаңыз болмок экен бир мүнөт ичинде. Жатпайм. Туура. Принципиалдуу, Бирөөсүн туралы айтып турдум, Садыков. Бир авторун эстедиңиз окшойт. Болот, андай учурлар болот. Садыков. Анын үстүнө түнкү саат 1-де сизге ушундай бир суроолор берип, башыңызды оорутуп кыйнаганыңыз үчүн дагы кечирим сурайбыз. Күндүз болсо сөзсүз тапмаксыз деп ишенем. Ошондо жооп барбы, Фрунзик, же жок болуп калдыбы? Тилекке каршы эстей албай калдыңыз. Рахмат айталы. Ошентсе дагы бул суроону кийинки угарманга берүүгө даярбыз. Эгерде билсеңиз, Кыргыз Республикасынын туусунун авторлору ким экенин анда 6100 сандарына эмес, 510181 сандарына байланышка чыгасыз. 0312 шаарыбыздын коду, туура жоопту айтууга аракет жасаңыз. Акыркы мүнөттөр 5-2 эсебинде учурда оюн жүрүүдө. Ооба. Кызуу жүрүүдө. Сиздер алдыдасыздар. Жеңилим деп келиш керек окшойт бул оюнга, Ооба, жеңилим деп. Бирок оюндун эсеби ар кайсы убакта дагы алмашып кетиши мүмкүн. Бизде азыр угарманыбыз жок окшойт. Демек, бул суроону СМС-чилерге берели. Дагы бир жолу кайталап койсоңуздар. Дагы бир жолу эсиңиздерге салам. Кыргызстандын мамлекеттик туусунун авторлорун санап өтсөңүздөр. Туура жоопту 6100 сандарына сизден күтөбүз. Ал эми эң алгачкы келген жоопко дал ушундай белек Тумар Чекитов медиа порталынын сумка, футболка жана кружка чамдаңыз. Бир музыкалык чыгарма, бир трек, андан соң жолугушабыз.
жанарыңа жас болып мен оядың сүйіктім ақша жүзің от жалын болып тұр ақша жүзің от жалын болып тұр мені жаным аңсады ұнамымен жүзіңді жаныма толған бір тамшы жас үзілді асан сезім тереңнен бұлаумен қайтадан шекерсіздей көзіңді енді қалай айтамын мені жаным аңсады ұнамымен жүзіңді жаныма толған бір тамшы жас үзілді асан сезім тереңнен бұлаумен қайтадан шекерсіздей көзіңді енді қалай айтамын Сараттан түндер түнкү шоусунун акыркы 14 мүнөтү жана бүгүн бизде конокто Султан Сулейман. Ошондой эле Керем Султан. Унутуп калдыңызбы? Жок, унутпай эле сүрдүп жатам. Эми Осман империясы ушул жака келип жатса 600 жыл жашаган сүрдөбөгөндөчү. Туура. 21-кылымда. Жакшы, эфирден сырткары эсептеп койсок, 6-2 болуп калган экен. Анткени жогорудагы суроого эч ким жооп бере алган жок. Демек, бир упай сиздерге кеткен, туурабы? Ооба. Туура. Ал эми азыр угарманыбыз бар, кабыл алып түргөт көзөбүз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Үндү бийик чыгарыңызчы, укпай жатабыз сизди. Саламатсызбы? Жакшы угулбай жатат. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Жок, тилекке каршы кийинки угарманды күтүп туралы. Ага чейин мындай келип калган окшойт, угарманыбыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен атыңыз ким болот? Жок, айтпаймын дейт. Келиңиздер, азырынча угармандарды албай туралы. Анткени биз жогоруда суроо бергенбиз. Ал суроонун жообундагы аныктаганга убакыт келди. Суроону жаңырталы. Дагы бир суроо, мамлекеттик туузун авторлорун санап өтүңүз. Жана жоопторун айтыңыз, а мен болсо бул жактан туура жоопту аныктайын. Жоопторун айта берели. Жооптору Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана ошондой эле Маматбек Сыдыков. Билесизби, менде кандай жооптор бар экен? Жалил Сыдыков, Кулуев, Давлесов, Малдабасанов. Бул аралашып кетти окшойт, Гимн менен туура эмес, демек Сыдыков, Иптаров, Матаев, Айдарбеков. Туура. Ошондо дагы бирөө калды. Мындай дагы жооп бар экен. Жайчыбеков. Ушул эле абонент экинчи билдирүүсүн заткан экен, Жайчыбеков. Ошондо 5 автор. Азаматсыз, кол чабуулар сизге. Туура жооп жөнөткөн акыркы сондору 2090 менен аяктаган абонент. Сизге дал ушундай белекти ыйгарабыз. Тумар Чекитов медиа порталынан кружка, футболка жана дал ушул сумка иш күндөрү кайсыл жерден кантип алып кетесиз? Ал тууралуу биздин кесиптештер сизге айтып бермекчи. Туура жоопту да аныктагандан кийин эми угарманыбызды кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, атыңыз ким болот? Атым Жазгүл. Жазгүл эже, кош келиптирсиз. Конокторубуз менен учурашып алыңыз. Саламатсызбы, Нелия Урмат. Саламатсызбы, жеке. Саламатсызбы. Анда эмесе суроо берели, сиз болсо суроо. Кимиңиздер бересиздер? Эжекеге азыртан оюбузга келген биз суроону берели. Оңой эле суроо. Адабиятка буга чейин бир да жолу кайрылган жокпуз. Ооба. Ошондуктан адабияттан сизге бир суроо. Саманчынын жолун эске албаганда. Саманчынын жолун эске албаганда, ооба. Мектеп программасынан бир суроо. Толубай сынчы поэмасынын автору ким? Кандай? Толубай сынчы поэмасынын автору. Толубай сынчы поэмасынын автору ким? Биз Толубай сынчыны кара сөз түрүндө бардыгыбыз билебиз, бирок ошону түрүн айландырып поэма кылып жазган
биздин таланттуу акыныбыз бар. Неме эле, Балка эле. Балка ал Токонбаевдин псевдоними. Жакшылап ойлонуңуз. Багыт бересиңби? Жардам берчи. Багыт берейин. Балким баштамгаларын айтып. Багыт берейин, эми бул акын чүйлүк. Кайсыл райондон экенин айтсак эле дароо тапчырай окшойт. Айта бербейлиби? Анткени аз эле убакыт калыптыр, ошол учурда 6-2, эми 6-3 болсо. Эң негизги бир өзгөчөлүгүн айтып коеюн, бул акын өз доорунда новатор деген статуска ээ болгон, себеби мунун аз жашаган, мунун ырларында чынында эле бир жаңычылдык, бир мүнөз байкалган. Осмоновпу? Топтора. Куттуктайбыз. Азаматсыз. Осмонов? Жок. Угарманыңыздын аты ким эле? Жазгүл эжеге бересиз. Эми сиздин сурооңузду угууга даярбыз. Мен деле логический суроо берейин. Бериңиз. Дүйнөдө эң чоң шляпаны ким кийди эле? Дүйнөдөгү эң чоң шляпаны ким кийди эле? Эле билет окшойт. Уккансыз? Уккам. Ким кийди эле? Дүйнөдө эң чоң шляпаны ким кийди эле? Бонапарттагы шляпа кийип жүрчү эле. Ооба. Ал эмес. Петр биринчи шляпасы бар эле. Логикалык суроо, Анда дуэль анда. Жазгүл эжеге каршы Неля. Мен ойнан чыктым. Кандай эле? Ким кийди болду экен? Кичинекей балабы? Жок, кандай деле эмес. Айта берейин. Жок, убактысы бар. Ой, эжебиз алыстап кетти. Бирди кеткен. Ошондо биз бул суроонун жообун билбей да калдык. Ошол себептен эсепти эске албайбыз. 61:00 кыска заманда жооп жөнөтсөңүздөр болот. Каалаган жоопту туура деп кабыл алабыз деңиз. Мен азыр сиздерге жеке келген билдирүүлөргө кезек бергим келип жатат. Оюнду бир аз токтото туралы 6-2 эсебиндебиз азырынча. Салам радио Томар, урмат сураныч, кыргызстандыктардан суранып өтүңүзчү, тазалыкты сактайлы, көчөдө өзүбүздү маданияттуу алып жүрөлү. 73-56 менен аяктан абонент заттыр. Чынында эле көйгөйлүү маселелердин бири. Бишкегибизди, жалпы Кыргызстаныбызды дайыма таза сактаганга аракет жасайлы, урматтуу кыргызстандыктар. Анын ичинде биз да киребиз. Тазалыкты чогуу сактайлы, баардыгыбыз колубуздан келишинче таза болгонго аракет жасайлы. Себеби бул биздин үйүбүз. Ооба, ошол себептен өзүбүздүн үйүбүзгө кылган мамилени кылалы. Эми да мындай билдирүү келиптир. Урматтуу эле, сиздер эң сулуу түгөйсүздөр. Бар болгула жараткан сиздерге бактылуу өмүр берсин, ден соолук жана үй бүлөлүк бакыт, ошондой эле үй бүлөңүздөрдөгү балдарыңыздарга дагы ден соолук дейт. Чоң рахмат. Орусча келген экен, которго душар болдум. Ошол себептен кечиресиздер. Эмнеге окубай жатасыздар, мен билдирүүмдү дейт. Бал ширин деген ырды коюп берип койгулачы деген экен. Мүмкүн ырда бересиздер, жакынкы мүнөттөрдө. Балким. Ошондой эле 10:00 абоненти сиздин суроого да жооп табылды окшойт. Тико машинасын айдагыңыз келеби дейт 0060 абоненти. Тико машинасына биринчи жолу Ошто түшкөм. Түшкөнсүз. Эң кызыктуусу мага ошол айдоочу экөөбүз өтө жакын отуруп калганыбыз. Мага өтө күлкүлүү болгон. Анчалык айдоочу менен жакын отурган эмесмин. Мен деле отурдум. Колумду көтөрсөм айдоочунун мурдуна тип кетчүдөй болуп, аябай кызыктуу бир ушундай бир абалга туш болгон. Алда дебют болгон экен. Алда мен үчүн аябай дебют болгон. Көзүм аябай кичинекей көрүнгөн. Азыр көзгө көнүп калды, себеби Тико күндөн күнгө батпай калчудай болчусу. Бирок ушул эсимде 2007-жылы жаңылбасам Ошко ошол бир долбоор менен ырчылардын көбү барганда ошо бир Тикого бир 7-8 ырчы тыгылып жатаканага чейин барганбыз. Ал дагы Тикого байланыштуу кызыктуу окуялардын бири. Жакшы экен. Демек, дал ушундай кызыктуу нотада жагымдуу клипти көрөлү. Эгерде Томар радиосун угуп жатсаңыз, анда Чолпон Айдан мыкты трек кабыл алыңыз. Balkim suyib, baqate xushul
жүрек жаралап, жеңилип азгырылып сүйбөймүн деп ойлоп болгон. Эки сезимдер эми кезегер эстен кечикпей. Эки кыялдар эстен чыгарбап эстеп жыргалдай. Жаным деп эркелеткин жалгыз адамды, жарабас улам бирди сүйөмүн деп алдаганың. Сүйүү менен баштасаң ар бир кадамды, жаркылдап жанып турат түбөлүк тандagaның. Эки сезимдер эми кезегер эстен кечикпей. Эки кыялдар эстен чыгарбап эстеп жыргалдай. Адашып сен сүйүүнү жалган дебе, таттуу болот сүйүүдө арман деле. Жылдыз жанып жүзүңдөн турат неге, балким сүйүү бакыты ушул беле. Эки сезимдер эми кезегер эстен кечикпей. Эки кыялдар эстен чыгарбап эстеп жыргалдай. Санатан түндөрү Алтеке эсебинде оюндагы жыйынтыкталып калды окшойт. Ардактуу достор, Саратан түндөр түнкү шоусу Тумар радиосунда жана Пирамида телеканалынын Тумар түнкү каналында акыркы мүнөттөрүн өткөрүүдө бүгүнкү күндүн эсебинде. Бүгүнкү конокторубуз болсо Урмат Усенов жана Нейли айым. Бал шириндер, түгөйлөр жана образдары дагы дал ошол жашоодогу образына жарашат экен. Анткени Султан Сулейман жана сүйүктүүсү Хюрем Султан бүгүн бизде конокто болду. Осмон империясынан 21 кылымга келдиңиздер. Бардыгы жакшы эле экен. Барысын аябай сонун. Эң сонун. Ушул 2 сааттык убакыт угармандар менен, көрөрмандар менен баарлашуу аркылуу кандай тезикте өткөнүн чындап айтсак байкабай калдык. Ошо көрөрмандарга рахмат, ушул кеч болсо дагы биз менен чогулгандар үчүн. Кызыктуу маалыматтарды өзүңүздөр үчүн ала алдыңыздарбы бул эфирде? Албетте. Кайсы суроо баарынан кызыктуу болду? Мен үчүн ошо жообун ала албай калган чоң шляпа боюнча суроо дале табышмак боюнча кала берди. Ошондуктан Оригиналдуу суроосу түтүн боюнча болду. Түтүн Аябай боюнча гүлдүк, роза чек. бизге аябай эсибизде калды. Эми байкабасак дагы менимче пайдалуу маалыматтар сөзсүз түрдө болду. Албетте ошо баарлашуу аркылуу, сүйлөшүү аркылуу, маалымат алышуу аркылуу биз көп нерсеге жетишебиз. Эми акыркы келип түшкөн билдирүүлөрдү да мен жаңыртайын. Сиздерге суроолор бар экен. Алардын бири мындай дейт: Салам радио Тумар, ичиңиздерге ийгилик. Урмат байке, баарынан көп эмнеге кызыгасыз дейт. Кыска жооп берсеңиз. Бардыгына кызыгам, колуман келишинче бардыгына кызыгам. Кыска жооп. Жана мындай суроо келген эле: Салам радио Тумар, апам Айнурага салам айтып койгулачы. Урматны эле суранам сиздерден дейт. Тилекке каршы фамилиясын таппай жатам, ушундай билдирүү келди эле. Апаңызга салам. Айнур апа, ысык салам сизге. Күнүңүз бейпил болсун. Жалпы кыргызстандыктарды келе жаткан майрам менен куттуктап койгулачы дейт. Эгемендик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Тынччылык болсун жерибизде, эң негизгиси. Ошон менен программаны жыйынтыктайлы. Алтеке эсебинде жеңиш сиздердики. Кол чалуулар.
жеңилемдеп келип жеңишиңиздер кут болсун, ар убак жеңиш менен жүрүңүздөр. Ыраазычылык билдиребиз биздин куттуу студияга да ушундай түн учуру болсо дагы кичинекей бөбөктөрдү үйгө калтырып койгонуңузга. Анан сиздерге микрофон. Бардык кыргызстандыктарды келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Бардыгыңыздарга бир гана жакшылыктарды каалайм. Сиздерге чоң рахмат биз менен бирге болгонуңуздар үчүн. Майрамыңыздар менен келе жаткан бардыгыңыздарды. Бул болсо сиздерге жеңишиңиздер кут болсун. Белеңиздер кут болсун. Ардактуу достор, бул Сарапул түндөрү түнкү шоусу болду. Тумар радиосунда жана Тумар түнкү каналында бул проекттин ишке ашуусуна Канат Култаев продакшнга чоң рахмат айтабыз жана кайрадан эртең көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.